Men kokusundan aq terilүү adam менен кагылышып кеттим. Дароо кечирим сурап, жерге түшүп кеткен портфелин көтөрүп бердим. Бирок менин аракеттерим аны коркутуп жиберди. Ал мени аны тонойт экен деп ойлоп, каттуу жардам чакыра баштады. Мен жылмайып, болгону портфелин кайтарып бергим келип жатканын түшүндүрүүгө аракет кылдым. Бирок ал мени уккан жок. Көмөк чакырыгын уккан полиция бат эле келди. Түшүндүрүп берүүнүн пайдасы жок экенин аңдап, жакын жердеги имаратка чуркап кирдим. Колумдан келгенче качтым, бирок полициядан кутула албадым. Акыры багындым. Мен ал кезде бул окуя өмүрүмдү түп тамыры менен өзгөртө турганын билбептирмин. Мени алып кетишкенде, окуяны сырттан көрүп турган 2 миллионер сүйлөшө баштады. Улуусу мени уурулукка шарт жагдайлардан улам барды деп эсептеди. Кичүүсү болсо, кара терилүүлөр табиятынан жаман мүнөздүү. Ресурс берсең да баары бир жакыр бойдон калышат деп ойлоду. Улуу ага муну менен макул болгон жок. Ал мага башкаруучу кызматын жана бир аз окутуу берсе, мен алардын азыркы менеджериндей эле компанияны мыкты башкара алат деп бекем ишенди. Азыркы менеджер да мыкты, бирок баарын жоготсо, ал да көчөдө калышы мүмкүн, деди ал. Кичүү брат башын чайкады. Экөө тең өз ой пикиринен кайтышкан жок. Андыктан алар талашка акча коюшту. Мени азыркы менеджер менен алмаштырып көрмөкчү болушту. Коюм болгону $1 эле, бирок ошол доллар менин жашоомду түп тамыры менен өзгөрттү. Эртеси мени бошотушту. Дароо эле жанымда бир тууган пайда болду. Улуусу түшүндүрдү. Териштирүүдө менин айыпсыз экеним аныкталганын, жана компенсация катары жылдык маянасы $1 миллион болгон жумуш ошондой эле особняк менен унаа сунушташарын айтты. Кулагыма ишенбей турдум. Алар мени үйүнө алып барышты. Шыктанууну үчүн люкс ваннада жуунууга шарт түзүштү. Мунун баары түш сыяктанып жатты. Андан соң таза кийим берилип, өң түсүм таптакыр өзгөрдү. Ошол маалда менеджер жыйынга кирген. Бир кесиптеши атайын түртүп жиберип, анан менин акчам жоголду деп өзү чуу салды. Бул кабар залдагылардын баарын төбөсүн тик тургузду. Ууруну табыш үчүн баарын кезекке тургузуп, капчыктарын жана чөнтөктөрүн үстөлгө бошотушту. Белгиленип коюлган купюралардын алдында менеджер түшүндүрмө бере албай калды. Аны суракка деп бөлүмгө алып кетишти. Миллионерлердин чыныгы оюну эми гана башталып жаткан. Полиция болсо мурда эле сатылып алынган. Менеджерден банки заты табылып, акыры аны камакка алышты. Ал эми бир тууган мени бизнеске үйрөтө башташты. Мен логиканы бат эле кармадым. Жакшы түшүнүшүм үчүн реалдуу операцияларды көрсөтүүнү чечишти. Алар чочконун этин 66 фунттан сатып алууну пландап жатышкан. Мен аларды токтоттум. Баа дагы түшөт деп ойлодум. Рождество жакындап келатат. Майда инвесторлордун каражаты чектелүү. Чочконун этине азыр кызыккандары аз болот дедим. Миллионерлер менин жүйөмө макул болушту. Жана менин кеңешим боюнча чечим кабыл алышты. Чын эле баа кескин улады. Бул бүтүм аларга жүздөгөн миң доллар пайда алып келди. Кеңседен чыгып баратышканда полдон акча тыбытын көрүп калдым. Адегенде сүйүнүп кеттим. Анан токтолуп ойлондум. Бул сыноо болушу мүмкүн. Аларды кууп жетип акчаны кайтарып бердим. Бул кадамга миллионердин улуу агасы да таң калды.